Байыркынын даңкы болбой, тирүүлөрдүн баркы болбойт. Тарыхыбызды даңктап, аны биле жүрүү ар бир кыргыздын парызы десек жаңылышпайбыз. Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Асыл Зат көрсөтүүсү. Көрсөтүүнү мен Жаркынай Сүйөркулова алып барам. Асанкулова Бекбүбү Согонбаева эжекебиз тууралуу айтсак, 1965 жылы 27 февралда Жайыл районунун Жайыл айылында төрөлгөн. Эң алгач эмгек жолун дал ушул райондо эсепчи болуп иштөөдөн баштаган. Эң алгач 2014 жылы Жайыл Баатыр 300 жыл сыйлыгынын ээси, 2017 жылы Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы, 2017 жылы Насаатчы коомунан Даанышман медалы, ошондой эле ардактуу Асыл апа, жылдын ардактуу инсаны деген медалдарды алган. 2019 жылы Кыргыз Туусу гезитинин 95 жылдыгы медалынын ээси, 2020 жылы дал ушул гезиттен Кыргыздын кыраан кызы медалын алган. Макмал креатив чыгармачылык коомунан Алтын сыя жана Аалам алкагыч медалын алган. 2022 жылы 11 февралда Кыргыз Республикасынын Аялдар конгрессинин эмгектеги каармандыгы үчүн медалы менен сыйланган. Андан сырткары облустук, райондук, шаардык мэриянын сыйлыктары менен сыйланып келет. 2018 жылдан бери журналисттер союзунун мүчөсү, Бекбү айымдын акындык өнөрү да бар. Эжекенин ырлары айрым китептерге жарыяланган. Эмесе эжекебиз Асыл Зат көрсөтүүсүндө. Ал эми бүгүн биз сиздер үчүн Асыл Зат айымды конокко чакырдык. Алгач тааныштырардан мурун автордук ырын окуй кетейин. Тазим этем. Келип калсаң Кара Балта шаарына, музей турат 9 жолдун тоомунда. Кайрыла кет угуп баатыр баянын, тосуп чыгам, даам алып колума. Тирүү бойдон мени карап турган сыйт, Айкелдеги Жайыл баатыр элеси. Океандын ары жагына кеткен сыйт, алар түшүп, сүзүп кеткен кемеси. Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы, Жайыл Баатырдын музейинин директору, Темиржан эне айымдар коомунун төрайымы Асанкулова Бекбүбү Согонбаева эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, кыргыз калкым? Эмесе сурообузду баштайлы эжеке. Жайыл Баатыр негизинен 18-кылымда жашап өткөндүгү бардыгыбызга маалым. Дагы да болсо биздин көрөрмандар үчүн, коомчулук үчүн дал ушул Жайыл Баатыр тууралуу айтып берсеңиз. Мына мен азыр колумдагы китеп Жайыл Баатырдын жөнүндө тарыхый берилдери, дастандар, санжыралар, ырлар, пьесалар бар. Жайылдын урпактары бул түзгөн, бул китеп 3-чү китеп. Бул китептердин баары элдин колунда болгондуктан азыр коомдо жок. Бул мен өзүмдүн библиотекадан алып 2006 жылдан бери окуп жүргөн китеп. Ушул жерде бүт маалыматтар бар. Китепканалардан алса болот. Жайыл Баатыр Солчу элинен чыккан чыгаан баатыр болуп, Жайыл кыргында өзүнүн эрлигин көрсөткөн. Жайыл Баатыр 1705 жылы Жалал-Абад областындагы Ала Бука районунда Сафет буландан төрөлгөн. Атасы Коңурбай кичинесинен каза болуп калып, атасынын бир тууганы Кошой бийдин колунда чоңоюп отурат. Кошой бий дагы өзүнүн болгон күчүн, илимин Жайыл Баатырга Жайыл Баатыр билим алсын деп болгон күчүн жумшаган жана өзүнүн бийлигин балдарына эмес, Жайыл Баатырга өткөрүп берип отурат. Жана ошондой эле Солто эли кайра чүйгө кайтып Сафет буландан чүй өрөөнүнө кайтып келет. Андан кийин Жайыл кыргыны болуп, ошо Жайыл кыргынында өзүнүн балдары Асан, Үсөн, Теке жана ошондой эле өмүрлүк жары Темиржан эне 13 жашардагы Итике Баатыр баардыгы тең согушка катышып, баатырларча курман болуп отурат. Чоң рахмат. Темиржан эне дегенде эле биз баягы кыракы Акылман айымды элестетет эмеспизби? Дал ушул айымды изилдеп, барктап, даңктап сиз келесиз. Дал ушул Темиржан айым тууралуу маалымат берсеңиз. Темиржан апа жөнүндө сиз жакшы суроо бердиңиз. Тарыхый булактарда, интернетте да аз. Азыркы интернетте болгон маалыматты мен 2006 жылдан бери изилдеп жүрүп, анан кийинки убакта азыркы замандын талабы экен интернетке салып, баягы элге
так маалымат кетсин деген мааниде иш алып барып атам. Анан мындай болуп атат да, мынакей Жайыл Баатырдын 2006-жылында ушул тарыхты окугандан бери китепке берилип, ушул жерде Жайыл Баатырды эле эмес, Темиржан эненин эрдиги жөнүндө дагы абдан көп так ыр түрүндө дагы кара сөз менен жазылганда, анан ошол убактагы согушту мен аябай элестетип окуп алып аябай ыйлагам да 2006-жылы. Анан кийин 2010-жылы коомго киргенден бери Темиржан энеден көп аксакалдардан сурадым, эжелерден сурадым, баары эле мындай так маалымат жок экен. Анан мен изилдеп жүрүп, жанагы өзүнө кайсы жерде коюлган боюнча, анан баягы эмне болсо дагы издесе табат дегендей түш аян менен белги берген. Ошол түштөн кийин, түшүмө киргенден кийин 10 жылдан кийин араң таап отурам да. Ал мындай болду. Эркин сайда жашаган, азыркы убакта 87 жашта Сабыркул Аксакал деген бар, коомдун мүчөсү. Анан анын айтуусу боюнча Асан бийдин бала кезде согуш жылдары бир жеңеси бул жерден башпагыла, бул жерде Асан атаң сөөгү коюлган деген баягы сөз угуп калган экен. Анан ошондо мен баягы түш аян боюнча туура көрдүм. Анткени ал жерде 3 белгилүү инсандын сөөгү коюлуп атат. Анан баягы кыргызда бар да, энесинин жанына балдарын коет, атасынын жанына туугандары бир жерге коюлгандыктан, ошо Темиржан эне дагы ошол жакта коюлган деген биз дагы баардыгыбызден кеңешип, коомдун аксакалдар баарыбыз изилдеп, ошол жерде коюлган деп белги коюп, 2018-жылы 2019-жылы 13-октябрда телевидение алып барып ушул жерге белгилеп, белгисин койдук. Анан ошол жакта дагы Асан бийге парк бар. Темиржан эненин атын мен 2007-жылдан бери мен Панчкул районунда жашап, ушу аялдарды чогултуп, Темиржандын эне тобун түзгөм. Коомго киргенден кийин 2010-жылдан бери Темиржан эне аялдар канатын атап, ошо менен атын алып жүрөбүз. Анан кийин биз дагы Темиржан энеге колубуздан кирген иш чара болгондо көбүнчө биз Куран окутуп турабыз, анткени эскерип турабыз, мал союп Куран окутабыз. Анан иш чараларды өткөрөбүз. Анан могу жерде Темиржан эне жөнүндө бир азыр көзү өтүп кетти, Жайыл ата коомунун мүчөсү болчу Сууракан Мамбеталиева эжебиздин баягы баатырлыгы жазылган ыр бар эле, мүмкүн болсо ошону окуп берип коеюн. Темиржан апанын максаты: жесир болуп отурбай, элимдин камын ойлоюн, жайылдан калган күйүттү кара кийимим чечейин, жоо бетине кирейин, өлгөндөрдүн кайгысы чачтарымдын түбүндө кыл арканда жыйылды, жесир калды биз байкуш, жетим калды итикем, эки жого аттанам, максатымды аткарам, ойлонтот катуу Темиржан, элим эми сен үчүн өлбөгөн жерде каламын, кыргыздар менен ойнобо, аялдан чыккан көп баатыр, өлсөм өлүп калармын, намыстанып Темиржан, Абылай менен чабышам, ээн чөлдө мен өлсөм, арстан менен бир жатам, айланайын жараткан, кичине арстан көк арстан, сары өзөн чүй жеримде, элим калар мөңдүрөп, эң кичине арстаным, итикемди жөнөтөм, коркулбай чүйүм багып ал, тосчу бетиң өбөйүн, түйүр болсом өзүңдү, чүй бетиңден көрөрмүн, айланайын каралдым, атаңдан өчүн алайын, катын баатыр келди деп, кол көтөрүс кылайын, эртең жого аттанам, аман бол эми каралдым. Андан кийин Темиржан эненин жолго чыкканы жөнүндө көп маалымат берилип атат. Аялдардын жолго чыгып кандай болуп кармашып, эркекче кийингенди жөнүндө кыскача айтып кеттим. Толук маалыматты кийин китептерден окуп алсаңыздар болот. Кара Балта шаарына кирип бара жатканда Жайыл атанын музейи бар. Дал ушул музей тууралуу сиз айтып берсеңиз. Туура, жакшы суроо берип атасыздар. Жайыл Баатырдын музейи бул 3-чү музей. Азыркы тургандагысы. Биринчи музейи Жайыл районундагы, Жайыл айылындагы Жайыл негизги мектебинде эң биринчилерден болуп, мынакей бул китептин автору Адылбек Оморов өзү негиздеп, ушул убакка чейин мектепте бар.
Анан бул жакта дагы бүт баардыгы жасалган, китептеринде да бар. Андан кийинки музей азыркы 2006-жылы жанагы Сосновский повороту азыркы турган жерде ачылган. Андан кийин 2012-жылы Жайыл Баатырдын урпагы Динара Шертаевна азыркы жаңгарган ак музейчи салып берип отурат. Анан кийинки музей болсо офис болуп калды. Ошол жерде чогулушубуз өтөт, иш чаралар өтөт. Анан туура сурап берип атасыз. Азыркы учурда Жайыл Баатыр музейинин директору мен иш алып барам. Эч кандай бизде коом болгондон кийин мамлекеттен каржы бөлүнбөйт. Мен азыр акысыз 2012-жылдан бери иштеп келатам. Жалгыз өзүм тазалайм, иш чара келсе өзүм өткөрүп, баардыгын өзүм мойнумда. Чоң рахмат. Дал ушундай тарых барактарына кызыгып, Жайыл атанын, Темиржан апанын тарыхына кенен көз чаптырып келесиз. Дал ушундай сиздей тарыхка кызыккан айым тууралуу билсек, өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Тарыхка мен бала кезинде өзүм тарыхты абдан китепти жакшы окучумун, жакшы көрчүмүн. Анан бала кезде Сухай Баатыр, Улан Баатыр, анан ушу башка жактын баатырларын угуп отуруп, кыргыздарда баатырлар жокпу деп ойлоп калчумун да бала кезде. Анан кийин мынакей Жайыл Баатырдын китебин алгандан бери 2006-жылы эң биринчилерден библиотекадан алып окугандан кийин биздин да кыргыздын баатырлары бар турбайбы деп абдан сүйдүп, ошондон бери Жайыл Баатырга көңүл буруп калдым. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби 1995-жылы мен эгиз балдарлуу болгом. Анан апам атын коюңуз деп апамдан суранганда, менин чоң энем Итикенин, Жайыл Баатырдын Итике деген баласынан болуп атат. Анан ошон үчүн Асан Үсөн деп, ошондон бери 95-жылдан бери мен Жайыл Баатырдын тарыхы менен баягы маалымат алып, кызыгып иш алып барып жүрөм. Эгиз балдарым бар деп калдыңыз. Дал ушул эгиз балдарыңыздагы Жайыл Баатырдын балдарынын атынан коюлган экен. Сиз ошол балдарыңызды тарыхка кызыктырууга убакыт бөлөсүзбү? Мен 2009-жылы Асан Үсөн деген балдарымды алып Казакстанга, Меркеге апарып келгем. Анткени аты коюлгандан кийин жылда Куран окутуп турам. Тазим этип апарып балдарымды тарых менен тааныштырып келгем. Азыр эми алар чоңойду, өздөрү бала болуп калды. Анан баягы кичке кезинде болсо жетелеп алып баары апарат келсин. Анан алар да бир өздөрүнүн бир зээнде эмесинде келгенде тарыхты кызыгып, андан ары дагы уланып кетет деген үмүтүм бар. Анткени аттары коюлуп отурат. Ушул аталардын дагы руху колдоду деп абдан таазим этем. Анткени булар кичке кезинде больницага жатып, баягы кылдын учунан, ажалдын учунан алып калганбыз да. Анан ошон үчүн мен Жайыл Баатырды сыйлап, таазим этип ошондон калды да. Сиздин 2 эгиз балдарыңыз бар экен. Аны менен катар жалпы балдарыңыз канча, үй бүлөңүз тууралуу кеп салсак? Мен өзүм негизи бала кезде врач болсом деп тилечим да. Анан биздин Жайыл айылында 8 жылдык мектеп болуп окууну бүткөндөн кийин Фрунзедеги финанс-экономикалык техникумду 80-жылы тапшырып, 83-жылы бүтүп, ушу Панчолов районуна ал убакта направление берчү жолдомо менен 83-жылдан 98 жылга чейин районду жабылып калганча, Госрак жабылып калганга чейин ошол жерде главный бухгалтер болуп иштедим. Андан кийин ЖЭУ эмгекте иштедим. Жанагы эгиз балдар менен отуруп калган убакта 1,5 жашта эле кайра жумушка чыгууга туура келди. Ал убакта дагы садиктер да жабылып калган. Анан үйгө жакын деп Кайны шаарында ушу мекемелерде адил культурада иштедим, маданият бөлүмүндө, статистика бөлүмүндө бухгалтер болуп иштедим. Азыркы учурда Жайыл ата коомундагы бухгалтерлик жумуштарын алып барам. Анан Кара Балта шаарында гуманитарный экономический колледж Абай бар. Ошол жерде башкы эсепчи болуп 2014-жылдан бери иштеп келе жатам. Балдарым баары, бир кызым, 4 эркегим бар. Кызым дагы Москвада, анан 2 балам да Москвада иштеп атат.
Сиздей күчтүү айым 2014-жылы Жайыл Баатырга 300 жыл, Кыргыздын Кыран кызы, Алтын сыя дей койчу көп сыйлык медалдарды алыптырсыз. Ал эми Кыргыз Республикасынын аялдар конгрессинин энциклопедиясына кандай болуп кирип калдыңыз? Ушул тууралуу кеп салсаңыз. Мен аялдар конгрессин багы укчумун, бирок азыркы учурда интернет деген бар. Интернеттен окуп ушундай энциклопедия түзүп, анан аялдардын жана Сабина деген кыз жазыптыр. Анан мен өзүм өмүр баянымды жибердим интернет менен. Мен ушуга татыктуумбу деп анан кайра жооп келди. Эже, сиздин өмүр баяңыңызды окудук, эмгектериңизди карап чыктык. Бизге маалыматыңызды, өмүр баяңыңызды жиберсеңиз болот деп анан ошо менен кирип калдым. 11 февралда жакында эле Сейтек борборунда Замира Акбагышева өзү энциклопедия ошо менен эмгектеги каармандыгы үчүн деген төш белги менен сыйлады. Багы кандай болсо дагы эл үчүн иштей берсеңиз эмгек бааланат экен. Мен негизи өзүм дагы окуп жүргөндө комсомол болчумун, анан кийин староста болчумун, техникумда дагы эме комсомолдун секретары болуп иштеген жеримде да ошондой комсомол алып калганга чейин комсомолдук иштеди. Биз аны акысыз иштетибиз, акысыз иштеп көнүп калдык коомдук жумуштарга. Биз эч кимден акы сурабайбыз. Сиз тууралуу социалдык тармактардан маалымат караганыбызда сиздин эмгегиңизге ыраазы болгон колдонуучулар дагы бар экен. Алардын бирин окуй кетсем, кут болсун ушул сыйлыгың деген ыр бар экен. Атыңа затың жарашкан, эмгегиң жеңин талашкан, эл берген улуу сыйлыгың кут болсун дүйнө карашкан. Бекпүбү деп бекер койбоптур, коюуда атыңды терең ойлоптур. Бекем жолборс болот деп ишенич эли чекенеден болбоптур. Элиңдин берген сыйлыгы, Темиржан эне солто сыймыгы. Бул сыйга жеткен да бар, жетпеген да, мээнеткечтигиңен Алладан, Жайылдан келген сыйкыры. Сыйлыгың дагы төлдөсүн, көл дайрадай көлдөсүн, көрө албастардын көзүнө көрүнбөс учкун орносун. Дал ушул ырсаптарын акын Жазымбек Капсаламов аттуу чыгармачыл адам жазган экен. Негизи эле сиз дагы ушул ыр жазуу тармагында бар экениңиз дагы бизге маалым. Эмнеден улам ыр жазып калдыңыз жана кандай темадагы ырлар сизди көбүн эсе кызыктырат? Мен буга бухгалтермин деп эле өзүм кесибинен болуп коомдо жүрүп, ар бир акынга барам, жазуучуга барам, китептер апарып тарыхты айтып берем, музейди көрсөтөм, ыр жазсаңар, китеп жазсаңар деп. Анан эч ким жазбайт да. Анан кийин макала жазып отуруп, бул тарых менен жүргөндөн кийин анан мен дагы багы ырсаптар келет экен да. Анан мен Жайыл ата коомунун көк асаба желеги бар. 2015-жылы Жайыл ата коомунун төрагасы Насыралиев Русланбек жана ошондой эле коомдун мүчөлөрү менен кеңешип, мына ушундай Жайыл Баатырдын бул кичикейи өзүбүздүн музейдин ичинде чоң желегибиз бар, асаба. Анан кийин мен дагы ушул асаба жөнүндө кичине ырым бар эле окуп коеюн. Көк асаба, Жайыл Баатыр ыйык музей үйүндө, көк асаба көктү тиреп желбирейт, келген адам бирге түшүп сүрөткө, улуу жеңиш бар экенин белгилейт. Көк асаба бүт ааламга таанылсын, тастыктасын Жайыл Баатыр намысын, урпактары унуткарбай өткөндү, даңкын эрдин жалпы журтка жайылсын. Шер тукуму эч бир жолдон тайманбас, байрамдарда тууну кармап алга бас, бейбачара карыптарга кол сунуп, колдон келген ишиң менен жардамдаш. Анан Макмал креатив чыгармачылык коомдун бирикмесине мүчө болуп, анан ушул жерде 3 жан дүйнө чакырыктары, ырым менин сүйүм, ырым ыйманым, жалгыз абайым, ырым жан шерик деген 3 китепте менин анча-мынча ырларым ушул жерде ыр жыйнакта камтылган. Биз сиздин буга чейин көптөгөн сыйлык медалдарды алганыңызды билебиз. Ал эми акыркы 2 жылда алган сыйлыктарыңыз менен бизге бөлүшсөңүз. Акыркы жыл болсо 19-жылы Кыргызсту газетасынын 95 жылдыгы болуп, ошол жерден 95 жылдыгына карата
салтанаттуу түрдө тапшырылган. Андан кийинкиси Кыргыздын Кыран кызы деген Кыргызчу газетасынан, могул жерде турат, Кыран кызы деп. Ушул да 2020-жылы март айында тапшырылган. Ошону менен бирге Кыргызчу газетасынан дагы Кыргыздын Кыран кыздары деген энциклопедия китеп чыккан. Ошол китепке дагы менин өмүр баян менен ошол жакта дагы сүрөтү менен өмүр баяным китепке чыкты. Андан кийинки эле 22-жылы Кыргыз Республикасынын аялдар конгрессинин дагы аялдардын мынакей кызыл Кыргызстан боюнча чоң китеп. Ушул китепке дагы менин аты жөнүм болуп өмүр баяным чыгып калды. Кайрадан эле музейге келсек, дал ушул Жайыл ата коомунун музейинде кандай иш-чаралар өтүп жатат дегеним, коомчулукту тарых барактарына кызыктырууда сиздерде кандай иш-чаралар болуп турат? Туура маалымат берип атасыздар. Менин бул жерге кичине эле багы кээ бирөө интернетке чыгарганда именно газетага маалыматка чыккан эмелерден көрсөтүп коеюн. Мына биз дагы Темиржан аялдардын коомдогу мүчөлөрдүн 8 мартка карата сыйлыктарды беребиз. Анан ошол жерде болгон иш-чараларды дагы биздин Кара Балта шаарында Вест деген газета бар. Ошол жерде чагылдырылган. Анан Вест газети дагы 19-жылы мынакей май айында, мен бу жерде май айында болгон эле иш-чара боюнча 10 иш-чара өтүптүрбүз. Ошондогу май айында чагылдырылган эме бар да бул жерде. Андан кийинки Абай колледжи Кара Балтадан, жанагы медициналык дагы колледжден келип, дайыма жылда бизге кыргыз тил майрамын өткөрүү, эне тили майрамын өткөрүү биздин салтка айланган. Жылда 5 жылдан бери мен эне тил майрамын өткөрүп келе жатам. Ошондо дагы Вест газетага жазылган. Андан кийинки дагы Темиржан эненин эрдиги жөнүндө дагы Жайыл райондук биздин газетабыз бар. Ошол газетага да чыккан, Панчылуу районуна дагы чыккан Темиржан эненин баатырдыгы жөнүндө. Жана ошондой эле биздеги болгон иш-чаралардын баардыгын кийинки эле убакта мен 3 жылдан бери эле жанагы кагаз түрүндө газеталарга чагылдырганга аракет кылып атам да. Андан мурунку өткөндөрүн баары баягы айтылса баягы факты болбой калат экен да азырчы. Анан кийинки эле факты дагы болгон. Бул жерде дагы көп иш-чаралар бар. Жогоруда өзүңүз айткандай, бул жаатта мен акысыз иштейм деп калдыңыз. Демек, ушул ишти жасоодон эргүү алат экенсиз. Бул иш-чараларды уюштурууда дагы көптөгөн каражаттар кетет. Деги эле бул коомду каржылай турган адам барбы? Мынакей Жайыл Баатырдын эмблемасын мен дагы өзүмө алып калбаптырмын. Көбүнчө жанагы медалист балдарга 1-2 орунга деген медалдардан эми кийинкини алып койгонго аракет кылайын. Мына бул жерде Жайыл ата коомунун төрагасы Насыралиев Русланбек дайыма 23 февралда ата мекенди коргоо күнүнө карата Кыргызстан боюнча жаш окуучу, жаш жеткинчек балдарга бокс боюнча турнирлер өтүп турат. Анан Жайыл ата коому өзүбүз каржылайбыз. Кийинки убакта Солто коомунун бирикпесинин төрагасы Тентишев Эркен Саткынбаевич бизге бир жолкосун бизге эме 2019 Кара Балтада өткөн иш-чарада бизге өзүнүн демөөрчүлүгүн көрсөткөн. Анткени Кара Балта шаарында бизде дагы спорт жагынан абдан жакшы Манас спорт комплексибиз бар. Ошол жерлер өтөт, баардык шарттары бар. Анан баардык келген окуучуларга дагы биз Жайыл ата коомунун грамотасын жана ошондой эле жанагы 1-2 орунда алган медалдарын берип, баардыгын колго эме кылбай, жаш балдарга патриоттуулукка тарбиялоого өзүбүздүн салымыбызды кошуп жатабыз. Чоң рахмат. Негизи эле Темиржан апабызды кыракы, акылман айым катары билебиз.
Ал эми сиздин оюңуз боюнча азыркы замандын талабына ылайык асылзат айым кандай болушу керек? Жакшы суроо берип атасыздар. Биз дагы баягы Темиржан эненин эрдигин даңазалап жаткандан кийин Жайыл ата коомунун ичинде түзүлгөн Темиржан эне аялдар канаты да Панчооло районунун 2 шайыр апалар да биздин коомдун мүчөдө, Жайыл районундагы 2 шайыр апа насаатчы Жайыл айымдары Жакшылык анан Алыкулдун кыздары. Бул эмне дегенди билгилет. Багы кары өздөрү азыркы учурда үйдө отурса дагы өзүнүн кыргыздын каза салттарын баардыгын биз кийинки муундарга, жаштарга берүүгө аракет жасап атабыз да. Ошондой эле кол өнөрчүлүгүбүз бар, колунан келген ырдап, ошондой эле аракеттерим менен мен дагы сценарий жазып, Жайыл баатырдын эрдигин, Темиржандын эрдигин биз дагы колубузга калкан алып, найзабызды алып, жоокер кийимин кийип, баягы сахналаштырып, элге жеткирип берүүгө аракет жасап жатабыз. Анан эми жаштар биздин баягы апалардын жакшы жактарын көрсө, жакшы тарбияланат го деген жашта үмүтүбүз бар. Жайыл батыр жердеген ай бардык элге дар өзүн. Жатканабыз бербеген да Жайыл батыр жердеген. Жаңы заман куралы ай жалпы кыргыз эл менен. Жатканабыз бербеген да Жайыл батыр жердеген. Жаңы заман куралы ай жалпы кыргыз эл менен. Сарыдын туадырда кызгалдактай гүлдөгөн ай кымбат жери жок Жайылдан. Кары жашы бартаганда кас душмандан качпаган. Жайыл батыр атабыз ай калкын жодон сактаган. Кары жашы бартаганда кас душмандан качпаган. Жайыл батыр атабыз ай калкын жодон сактаган. Жайыл болгон жер, батыр жер деп конгон жер. Бата берип карылар ай бакталайга конгон жер. Тоодо булак сүйлөсүн да булбул бакта үндөсүн. Азатыбыз көкөлөп ай ата журтум гүлдөсүн. Тоодо булак сүйлөсүн да булбул бакта үндөсүн. Азатыбыз көкөлөп ай ата журтум Тарыхы болбой, эл болбойт, тамыры болбой, жер болбойт дейт кыргызда. Дал ушул тарых барактарына кызыгып келген Асанкулова Бекбү айым бүгүн бизде конокто болду. Ал эми асылзат көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна келип жетти. Көрсөтүүнү мен Жаркынай Сүйөркулова алып бардым. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча сак саламатта аман туруңуздар.